УКМК бардык кызмат адамдарын тантыган идеяларды сунуштап билдирүүлөрдү жасабоого чакырды. Ошондой эле жергиликтүү органдардын жетекчилердин пиардан алыс болуп, элдин чыныгы көйгөйүн чечүүгө чакырды. УКМК Ош мэринин унаалардан акы алуу боюнча сунушуна комментарий берди. Жеңишбек Токторбаевдин башка региондогу автоунаа айдоочулары үчүн Ош шаарына кирүү үчүн акы төлөтүү бул демилгесин колдобойт. Ошол эле учурда УКМК жетекчилиги түштүк борборго кирүү үчүн төлөм киргизилген учурда коомчулукта терс реакция болот. Башкача айтканда, бардык чыгымдар карапайым жарандардын мойнуна түшөт. Айрыкча аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн оор болот деп эсептейт. Товарларды шаарга жеткирүү кымбаттайт. Бизнес бул чыгымдарды керектөөчүлөргө которуусу мүмкүн. Тын анча бай эмес. Катмары сапардан баш тартууга же сапарга бюджеттин олуттуу бөлүгүн коротууга аргасыз болот. Бул кабыл алынбайт. Мындан ары УКМК бардык кызмат адамдарын, мэрлер, акимдер, жергиликтүү өз алдынча башкаруу өкүлдөрү жана башка жетекчилер ушул сыяктуу туура эмес идеялар жана билдирүүлөр менен чыкпоого чакырат. Ошондой эле бардык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилерин жеке пиар компаниялар менен алек болбостон Кыргыз Республикасынын облустарын жана шаарларын тургундарын курч көйгөйлөрүн чечүүгө чакырат. Ош шаарыбызга кирип чыккан машинелерди платный кылсак деген сунушту киргизейин деп атам да. Допустим, Европада ушундай практикалар бар экен, Кытайда ушундай практика бар экен. Допустим, шаардын азыркы архитектурасы түшүндүрүп айтып берет. Шаардын кирген жактарына шаардын сондун кылып аркаларды куруп, терминалдарды коюп. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолорго чалууда. Андыктан документти жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС карта, трудовой договор, кара тизимеге текшерүү, иш кагыздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 929 541 02 05. Машина кире турган болсо 100 сомдон 150 сомго чейин платный кылып киргизсең шааргачы. Эгер 56 миң машина бир күндө кирип чыгат экен. Урматтуу жетекчилер, 56 миң машинаны 50 сомдон эсептесек 2 миллион 800 миң сом болот экен. 2 миллиона 800 тысяч сом в день, в сутки. Ну хорошо, 2 миллиона эсептейли. Суткасына 2 миллион болсо 10 күндө канча болот? 20, бир айда 60 миллион түшүп калат. Мына акча. О деп келинчегиңе айтасың. О жаным депчи. Мирлан, эптей аласыңбы сен? О деп келинчегиңе айтасың. Мына жер боюнча, мына боюнчачы, мына Өзбекстан 1 километр, 800 метр. Өзбекстандан чыккандачы мына жерге мощный бир батырдын эстелиги туруш керек. Батырдын эстелиги мына ушундай кылып Өзбекстанга карап туруш керек. Так, бул бир. Эки жагында 2 арстан керек, либо Эльбрис. Машина кылып туруп мынаяктан чыкканда бир кыргыз батыр туруш керек да. Тиги Барсбек болбойт. Ал 7-чи кылымдагы батыр экен. Эмне Оштон чыккан батыр барбы? Оштон чыккан мына 19-чу кылымдарда бир мындай аныкы бар да. А меня мать там. А то, громче. Куда Роженец. Аня, ты
УКМК криминалдык дүйнөдө Кения деген ат менен белгилүү Камчы Көлбаевдин жакыны Кенжебек Тажибаевди кармады. Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка ылайык, аталган жаран кылмыштуу топтун криминалдык иерархиясында алдыңкылардан болгон. Маркум Камчы Көлбаевдин тапшырмасы менен анын ар кандай кылмыштуу көрсөтмөлөрдү талаптоноо жана башка өзгөчө оор кылмыштарды аткаргандыгы тууралуу билдирүүлөр алынган. Мындан тышкары анын мүчөлөрү кылмыштуу коомду уюштуруп, кылмыштуу идеологияны карманууну улантып, коомду коркунучтуу аракеттерди жасашкан. Аталган жаран 2025-жылдын январында топтук тинтүү уюштуруу жана жарандардын 1.300.000 сом суммадагы акча каражатын мыйзамсыз ээлеп алган. Мындан тышкары физикалык коркунуч көрсөтүү менен жеке ишкерге таандык 10.000 АКШ долларын жана 60.000 АКШ долларын түзгөн өндүрүш жабдууларын ээлеп алган деп жазылган атайын кызмат тараткан билдирүүдө. 31 мартта Бишкектеги Халва кафесинин жанында бычак менен жасалган кол салууга тиешеси болгон. Атайын кызмат учурда анын кылмыштуу коомунун мүчөлөрүнө карата тергөө ыкчам иш-чараларын улантууда. Фамилия, имя, отчество. В криминальном мире состоялись? Камалгам, да? Канча жолу? 6 жол. Жерди басып алып, жарыкты уурдаган Равшан Тентек кармалды. УКМК Баткен шаарында Равшан Тентек деген каймана ат менен белгилүү 1967-жылы туулган жаранды кармады. Ал уюшкан кылмыштуу топко тиешеси бар жана кылмыштуу кирешелерди мыйзамдаштырган деп шектелүүдө. Тергөөдө аталган жаран мамлекеттик жер тилкелерин мыйзамсыз өздөрүштүрүп, мүлктөрдү жакын туугандарынын атына каттатканы, таза сууга уруксаты жок кошулуп, тургундарды суусуз калтырганы аныкталган. Мындан тышкары ал эсептегич жок электр энергиясын 20 жылдан ашык мыйзамсыз пайдаланып, мамлекетке 1.200.000 сомдон ашык зыян келтиргени айтылууда. Тинтүү маалында ок атуучу куралдар жана ок-дарылар табылып, учурда тергөө иштери улантылууда. Бишкекте мушташтан кийин транс аялдар кармалып, чет өлкөлүк жаранга айыппул салынды. Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы Бишкектеги чет өлкөлүк жаранга жасалган сабоо боюнча тергөө жыйынтыкталганын жарыялады. Мурдараак социалдык тармактарда 3 транс аял эркекти сабап жаткан видео тараган. Милиция окуя тууралуу билдирүүнү 6 апрелде саат 4:30 чамасында алганын айткан. Полиция 2002 жана 2000 жана 2001 жылы туулган транс аялдарды жана чет өлкөлүк 1992 жылы туулган жаранды кармаган. Мындан кийин материалдар Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын коопсуздук кызматына өткөрүлүп, натыйжада транс аялдар Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 126-беренеси кечи бейбаштык боюнча протокол түзүлгөн. Алар сотко өттү. Мындан тышкары чет өлкөлүк жаранга Кыргыз Республикасынын аймагында мыйзамсыз жүргөн деп 5500 сом айыппул салынды. Эй, блядь, койгула, Камера сказал. Ой, бля, не баструхал. Бля, harbi. Встань. Встань, я сказал. Встань. Камера салчма. Себя чапма камерасы жокту. Өтүн айрамазай.